Президенттин маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аялдарга карата зордуу зомбулук боюнча эки башка пикирди айтты. Дайырбек Орунбеков бүгүн 20 ноябрда өлкөдөгү аялдарга карата зордук зомбулук боюнча пикирин жазды. Анын айтымында Кыргызстанда аялдарга аздек мамиле жасалат жана алардын укуктары эч качан чектелген эмес. Ал эми аларга карата жасалган кылмыштар өтө сейрек 1000ден 1 кездешерин белгиледи. Телекке каршы 1000ден 1 өтө сейрек кездешкен кылмыштуу окуялар бар. Анда аялы сабалып, кордолгон учурлар катталууда. Мындай окуялар жалпы Кыргызстандагы эркек менен аялдын ортосундагы мамиленин көрсөтүүчү жана символу эмес. Ушундай терс көрүнүштөрдү улам кайталап, талкууга алып чыгып, аны жалпы статистика катары таанытуу, кызыктар тараптардын гана саясаты деп белгилегим келет. Ушул жылдын 18 ноябрында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында аялдарга карата зордук зомбулук токтолуп, бул бүгүнкү күндөгү коомдук терс көрүнүш катары баалаган. Жерлердеги аял кишилерге карата жүргүзүлүп аткан зордук зомбулуктар боюнча дагы каттуураак иштер жүргүзүлгөн. Айрыкча айыл жерлеринде карагыла, участковыйлар менен чогуу, кайсы үйдө мындай бир жакшы болбой атат, кайсы үйдө зордук зомбулук болуп атат, аялдарга карата айрыкча, жаш балдарга карата зордук зомбулуктар. Чын айтканда акыркы маалда адамдардын психологиясы бузулду. Мурда деген балаңды жаман көрсөң, бир аз урушуп коет элек, керек болсо токмоктоп да коет элек. Бирок балдарыбыз да ошону туура түшүнчү болчу. Азыр болсо балаңды жаман көрсө, зордоп коюп атат, кордоп коюп атат, дагы башка бир жаман иштерге барып коюп атат. Аялдарыны мурда кичине кокус кылып урушуп койсо, азыр сабап өлтүргөнгө чейин барып коюп атат, кескилеп салып атат. Бул деген өтө коомдун бүгүнкү күндөгү терс көрүнүштөрдүн бири. Ушуларга көңүл бургула. Жерлерде муну болтурбай алдын ала карап калса болот эле. Алдын ала караганга иш чараны өткүзгүлө. Анткени менен быйыл Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 177 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээледи. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын 8 айында үй бүлөлүк зомбулуктун 8512 учуру катталган.